Анан дагы бир айта кетпесек болбос, белгилүү баягы Төкмө акын Эмирбек Иманалиев менен 12 саат айтышканыңыз бул таң каларлык нерсе болгон да. Ушул жөнүндө кыскача айтып өтүңүзчү агай. Бул мындайдан чыгып калды. Акындар жаңы айтышып атканда, казактар менен айтышканда, казактар да сөз менен мындай басмырлоо иретинде айтышканда, биздин кыргыздарда баягы кыйынчылыктар туудурчу. Анда мындай деген сөздөр болчу. Силердин манасыңарды биздин Чоконов Алиханов жазып чыккан. Манас болбой калмак. Анан ушундай дагы башка баягы биздин кыйналып аткан. Анан Эмирбек мага келип айтып калды. Ушинтип айтышат. Ой, минтип эле жооп кайтарбайсыңбы дейм мен. Анан минтип айтышат. Ой, минтип эле жооп кайтарбайсың. Анан минтип анан мен айттым, ай, комузуңду алчы. Сен казак акыны бол. Каалагандай сөз менен ырда. Кордо ырда. Десем Эмирбектин да тили уу болчу да. Ал кадимки образга кирип, баягы кыргызды кордоп кадимки казак акынды ырдаганда чыдабай кетет экенсиң да. Анан колунан комузду жулуп алып мен айтам. Колунан комузду жулуп алып ал айтат. Ошентип кечки саат 9-да баштаган айтышыбыз Амантай бар болчу, Кутманалиев. Ал саат 2-де уйкуга кирди, түнкү 2-де. Эртең менен кайта ошол балдар келип эшикти ачса 9-да биз дагы айтышып аткан болчук да, экөөбүзчү. Ошондой болгон. Бирок мен албетте чоң акындык эмес, мындай деңгэл, мисалы жамакчылык ойдо мүмкүн курашым. Мен акынмын деп айта албайм, Төкмө акын деп. Анын үчүн иштеш керек. Бирок ойдун акынымын мүмкүн, ойдун жооп берүүчүлүктүн, ой толгоонун, анан ошол Эмирбекке да кийин чоң сабак болду го деп ойлойм ошол. Көрүптүрсүз да.